Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Но уже Плиний ментип жазып калтырыптыр. Плиний старший утверждает, что германцы поклонялись не то богу, не то герою по имени Маннус или Маннас. И слово Германиан происходит от сочетания гер, кыргыздын ер деген, что значит самый благородный, и слово Маннус. Манас ер, Манастын урпактары дегенде. Ер Маннус дейін Германия болып қалбады. Біз эми мұны мен жазған жоқпын. Мұны Плиний жазды. Плиний өзі біздің доордун 58 жылы дүниеге келіп, біздің доордун 117 жылы дүниеден өткен. Бұл маалыматты біздің тарихчылар дегіле таанысы келбей жатпай бүгүнкү күнгө чейин. Эми дагы бир кызык. Бұл эмгек 1969 жылы чыккан очерки истории огузов и туркмен Средней Азии деп аталат. Ким чыгарган? Академия наук Туркменской ССР. Туркмен ССР илимдер академия чыгарган. Институт истории имени Ши Батырова деп турат. Очерки истории Агаджанов. Эмберде биз эмнени таптык? Мен эмнени таптым? Мына минтип бұл көлөмдүү эмгек, мен үзүндүлөрүн гана көчүрмө кылып алдым. Достойно внимания и то обстоятельство, что в исследуемых материалах первородина Огузхана помещается в Таласе деп турат. Анан берде шилтеме кайсы булактар 1351 номердеги булак, 378 номердеги булак, 672 булактан алынган маалымат деп жазат. Оғuz ханыбызда Манас бабабыздын кичи мекени Талас туура. Бирок Оғuz хандын мекени Талас экени мен үчүн чоң жаңылык болду. Бул илимий маалымат. Муну жөн эле отуруп чыгарган жок эч ким. Эми бери жылы отурсак биз эмнеге келебиз? Биз муну китепке келебиз. Кытайдын жазмаларындагы кыргыздарга жөнүндө маалымат жыйнагы же болбосо Кытайдын императорлору кыргыз элинин жетекчилерине байма-бай кат жазган. Биздин доордон бир кылым мурда, анан 19-кылым менен аяктайт берди. Берде көп кызык маалымат бар, өтө баалуу маалымат бар. Эми Кытай императорлору 2000 жыл бою кыргыз элинин жетекчилерине кат жазып, кат алышса, кыргыз элинин элчилери келди, кетти, биз мындайбыз, биз андайбыз деген жакшы мамилелерин белгилесе, анан кыргыз кантип 16-кылымда эле араң калыптанган эл болот. Эми ушу жомокту унутуш керек да. Эми көзүбүздү ачышыбыз керек да. Мына жазма булактар талашсыз. Дагы мен айтып кетейин, мына жерде Бартолт, мисалы Бартолттун эмгегин алсак, одан алып келсеңиз. Берде эмне деп жазып атат? Бул иши минтип жазып атат. Кыргызы принадлежат к числу древнейших народов Средней Азии. Из народов, живущих в Средней Азии в настоящее время, нет ни одного названия которого так рано встречалось бы в истории. Деп атат Бартолт. Бул падышалык Россияда чыккан эмгек.
Bu kişinin emgekleri kitapxanaga barsanız baarı Жашыруун фондуда. Erkin albaysız. Atayın fondu dep koygan. Kitaplar tekçede turat, birinin артынан biri 2 metr 70 santimetr uzunlukta bu işin emgekleri turat. Abdan bilgen adam go deyim, Сөзсүз Bartol, mına gördünüz mü? Mına o yerde Aristov'un kitabı var. Aristov'un. Mına Usuni Kırgız ili Kara Kırgızı degen kitap. Bu kişi Türkistan gubernatörü bolgon padişalık Rossiyada. Bu emgekti 19. kılımda жазган. Бирок bu 19. kılımda dagı, 20. kılımda dagı Soyuz ubagında basmadan çıkkan emez. Arkipte gana жазган. Sebebi Usuni Kırgız ili Kara Kırgızı dep turat. Ne bir yerde öte bağlı biz için öte bağlı. Buna bir yerde mintip aytıp atpayım. Usundar deyt, bu Kırgızlardın babaları deyt. По близости имен и по обитанию в наиболее малодоступных местностях западного Тянь-Шаня является ныне вероятным потомством саков каракыргызский род deydi. Karakırgızlar sak menen usundарын urpakları деп эле бул жазып атат. Kölömdүү эмгек. Bir yerde baarın men vakit çok, bирок талашсыз. Kırgızlar Sakların urpakları деп. Муну kitap 1863 yılı жарык көргөн kitap. Аскипском народе Саках Григорьев деген падышалык Россиянын доорунда тарыхчы жазган. А бу жерде ачык эле жазып атат. Бул ачык эле жазып атат. Сактардын азыркы урпактары бул кара кыргыздар. Деп аларга мүнөздөмө, сыпаттама берип, муну kitap падышалык бу дагы атайын архивде гана сакталган. Кийин Soyuz uragandan keyin çıka başladı. Dagı bir manilүү kitap. Bul mınogum Lepşin 1838 yılı Описание Kırgız Kaysatskyk Орд Истепей deyt Lepşin dep. 1838 yılı çıkkan. Bir yerde kızığı karta var. Mınogu kartada Kırgız Kaysakların jeri dep görsetülöt. Kızıgasız Оренбург menen ber jaka tömön büt uşul Kırgız Kaysakların jeri dep. Kamera aytып атат, Kırgız Kaysakların jeri dep. Mına jerde karasanız Оренбург dep жүрөt, tiyakta Saratov dep жүрөt. Uşunun baarı Kırgız Kaysakların jeri degen karta. Tiyakta kara Kırgızların jeri dep atat. Ne degen malumattары? Emne mına mındagı emeseniz, mındagı. Mına bir yakta görünüp turat. Mına bir yerde. Mına bir yerde mi albatta bu jer talaşka negiz emes, bирок биздин tarıxыбыз жөнүндө жакшы маалымат. Doğru. Ana nemi bir mesele, öte maanilүү mesele. Bul Anvar Baytur'un kitabi. Kırgız tarıхы degen. Anvar Baytur Kırgız, tegi Kırgız, bирок Kıtay'dın o tarıхчысы. Bu kişi Elimpoz, Turkiyada sabak bergen tarıx jönündө. Munu kitapti Elimpozlar kotorgon. Plosky, Kakeyev, Hasan Kanov, Yunus Aliyev, Andaşevler. Demek bu ilmi kitap. Bir yerde açık ele жазып atat. Kıtay'dın emgeklerine, tarıxçılarının emgeklerine şilteme kılıp açık ele mintip жазып atat. Bizdin babalarımız deyt 300 min arkeologiyalыk kazılarga tayansak, bizdin babalarımız 300 min murun uşul yerlerdi mekendegen dep atat. Anan şilteme olsa, mına bir yerde görsetip atat, balança kitap, balança жылы çıkkan, anı balança Elimpoz жазган dep baymabay ушинтип көрсөтүp турат da. Kayсы bulaka tayanıp ошентип жазганын. Misali Hiluzny 1958 жылы çıkkan 62 bet, Vanjilay Orta Azia tarıхы 1980 жылы çıkkan balança betler dep turat. Şöyle жазып atat, arkeologiyalыk kazılardın negizinde bizdin babalarımız mına okup bereyim berdim. Arkeologiyalыk табылгаларга караганда Kırgız elinin ata babalarının tarıхы bojomol menen mындан 300 min yıl murdagı bayırkı taş kılımının tüpkürüğünden başladı dep atat.
300 ming. 1000 жыл деп атат. 300 миң жыл деп атат. 300 миң жыл деп атат. 300 миң жыл болгондо болгончу. 300 миң жыл адашкан жоксуз. Мынагы палеолингвистика илими 150 миң жыл кыргыз тилинин тарыхын талашсыз далилдеп берди. 150 миң жыл. Палеолингвистика. Палеолингвистика. Себеби боюнча. алгачкы сөздөр бир муунду, ачык тыбыш жаратуу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу болгон, ага чейин дудук болгон. Ачык тыбышты жарата албаса, адам дудук да, туурабы? Демек, ачык тыбышты жаратуу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу биринчи алгачкы сөздөр бир муунду кыска болгон. Ооба. Мына мисалы кыргыздын өзүн тааныганы баш, көз, тил, тиш, ич, кол, бут дейт, тамак ашы, нан, сүт, май дейт, туурабы? Малдарды ат, уй дейт. Орусча болсо лошадь 2 муунду болуп атат. Корова 3 муунду болуп атат. Булар сүйлөө мүмкүнчүлүгү өркүндөгөн убакта калыптанган тилдер. А биздин тил эң жөнөкөй, эң кыска бир муунду тоо, ай, күн, таш, кыр, сай байланыштуу бар, кел, ал, жут, чык, кет деген баары бир муунду болуп атат. Сингармония. Ошон үчүн палеолингвистика далилдеп атат. Байыркы тилдердин баары кыска бир муунду болгон деп. Кыргыз тилинде женский, мужской, средний род жок. Кыргыз тилинде көп санды бир сан менен берет. Көп атчандар келип түштү деп коет. Түшүштү дебейт. Эл чыгып кетти дейт. Эл тарап кетти дейт. Карабайсыздарбы? Бул ошо эл көпчүлүк тарап кетти мындай. Сан боло электе, сан пайда боло электе калыптанган тил. Анагы мужской, женский род бул матриархаттан кыйла мурда калыптанган тил. Анан кыргыз эркелеткенде баласын күчүгүм дейт да. Же кулунум дейт, туурабы? Орус болсо поросенок дейт. Орус болсо щенок деп тил дейт. Демек, ошо доордо эң алгачкы иттерди адам баласы үйрөткөндө, ошондо жанагы сөздөр пайда болду да. Мына кыргыз кийиминин белдемчиси топчу жок. Топчу пайда боло электе пайда болгон белдемчи атка отурганга ыңгайлуу. Ошол эле учурда эки бөйрөктү жылуу кармайт. Кыймыл аракеттерге ылайыктуу, ыңгайлуу. Эми биз сөзүбүздү аяктайлык да, мен мунагу Бернштамдын эмгегине мен токтоюп. Бернштам 1942 жылы докторлук диссертациясын жактаганда бул киши ачык эле айтып атпайбы? Кыргыз элинин түпкү мекени Сибирь, бул кыргыз элинин калыптанышы 4000 жыл мурда. Мына корутунду мындай болуп атат. История Кыргыз уходит в глубокую древность к 4-му тысячелетию до нашей эры. Да 2000 биздин доор 6000 жыл болуп атат, туурабы? История Кыргыз уходит в глубокую древность к 4-му тысячелетию до нашей эры, но эта предыстория племен Енисея может считаться эпохой становления только кыргызских племен. Кыргызга таандык дейт. Себеби Афанасий Дөбө мүрзөсүндө эмне табылгалар болуп атат. Афанасий Дөбө мүрзөсүндө сөөктөрдүн, аялдардын сөөгү чачуртук менен коюлган, эркектердин сөөгү кемер кур менен коюлган. Бүт Дөбө маданияты 4,5 жыл бою мүзөлөрдө томпой чүкө табылган. Эми эмне үчүн томпой чүкө? Эн тамгалар пайда болгон. Кээ бир томпой чүкөлөрдү тешип, анан кийин тиги жес куюлган. Биз коргошун уюп, сака кылып пайдаланбадыкпы, туурабы? Көрдүңүзбү? Кыт куюп. Бул эмне үчүн мүзөгө чүкө койгон? Биринчиден чүкө оюн болгондо. Ордо оюну. Ордо оюну. Бирок бул жер кимдики? Бул жер ушу чүкөнү. Ада эң тамгалар бар. Эми кыргыздыкы дегенде. Эң кызык окуя 5 жыл мурун бир аксакал өтүп Кара Бура районунан. Анан балдарын чакырып алып, энчилерин бөлүштүрүп берип, анан айткан экен, эми муну баштык чүкөлөр силерге урунбайсыңар, ойнобойсуңар. Мен сөөгүмө коюп койгула, мен өмүр бою шерик болуп чүкөлөр менен ойноду элем. Мен менен эле кошо сөөгүмдө жатсын деп. Канча миң жыл өттү, кыргыз чүкөлөрүн мүрзөгө сөөгү менен коюп атат. Афанасий дагы сөөктөрүн баары чүкө менен коюлган. Эми кызыгы бешикти чүкө байлап коет, билесизби? Бешиктин жыгачына. Башына. Башына байлап коет. Эмне үчүн? Себеби баланы эмгискенден кийин бир колун, оң колун бошотот. Бала чүкөгө жетем деп ойнойт, сологой болбойт.
Gördünüzbü? Ekинчиден кыймыл, координация бешиктен баштап Шамдагайлыкка ыктойт. Gördünüzbü? Анан кийин кыргыздардын көбү бүгүн дагы чүкөнү мүлжүп, тазалап, өкчөп, сырдап сактай берет. Эмне үчүн сактай берет? Эркек бала болсун деп сактайт, жоокер болсун, баатыр болсун деп сактайт. Мына бул этнографияга кирип кеттик. Демек, мен мына палеолингвистиканы айтпай эле коеюн, палеоастрономияны айтпай эле коеюн, убакыт жок. Мына ушунча учкай бир сүйлөм менен байыркы тарыхыбызды далилдеген булактарды айттым. Ушуну дагы тааныбай, жанагы жалган тарыхка сугарылып, ошону өмүр бою балдарга окутуп, кыргызды өз жолунан адаштырган тарыхчылар муну тааныбайт. Биздин биринчи берүүдө айттым эле, канчалык муктаждыгы бар тарыхтын деген. Ошо сөздүн баарын бүгүн кайра алдым, Дастан ага. Кайра алдым. Өзүнүн тарыхын билбесе, өзгөнүн босогосун сагалайт. Ушундай болуп атабыз. Болот. Ушундай болуп атабыз. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, өзүбүздү тааныйлы, ойгонолу, ким экенибизди териштирип, тактап билели. Бар болуңуздар.